Талас шаарынын тургуну Сабыржан Шаршенбеков электр жарыгын үнөмдүү пайдалангандардын бири. Үйүн жылытууга жалаң көмүр жагат. 7 жыл мурун толугу менен электр жылыткычтарын колдонуудан баш тарткан. Электр жарыгын үнөмдөгөн бул үй бүлө энергетиктер айткан эрежени сакташат. Керексиз убакта жарыкты жана башка электр жабдууларын өчүрөт. Мугалимдердин үй бүлөсү жарыкты үнөмдүү пайдаланышат. Алар энергетика тармагындагы убактылуу көйгөйдү түшүнүү менен кабыл алууда. Минтоларга сай берсе өчүрөт да. Ошон үчүн светті экономистер керек. Убактылуу явление турат, временное явление. Ошон үчүн энергетиктерге да түшүнүп, аларга да жардам бериш керек. Түнкүсүн светтерди өчүрүп туруш керек. А кебиркилер бар, свети бар, түнү менен эле күйүп турат. Биз байкең экөөбүз эми айтып эле отурабыз, үйдө балдар ваннага киресиңерби өчүргүлө, туалетке киресиңерби өчүргүлө, сыртка чыгасыңарбы корону өчүргүлө деп эле отурабыз. Эгерде биз эл өзүбүз мына инициативаны көтөрүп жардам бербесек, анан каяктан биз кризистен чыгабыз айланайын. Эми болгон мүмкүнчүлүк менен азыр жашап атабыз. Электр энергияны биз кенен пайдаланган кезде келет деп ойлойм мен келечекте. Энергетиктердин айтымында Талас облусундагы абоненттер бир суткада 1 миллион 600 киловатт-саат электр энергиясын керектейт. Бирок суук аба ырайында бул керектөө күнүнө 2,5 миллион киловатт-сааттан ашууда. Жарыкты пайдалануу жогорку чекке жеткендиктен электр тармактарындагы жабдууларга күч келтирүүдө. Мындан улам убактылуу өчүрүүлөр болуп жатат. Кечирим сурайбыз ушундай үзгүлтүктө учуратып аткандарыбызга, бирок ал нерсени биз кылбасак, биз бир күн, 2 күн ремонт иштерин бүткүчө свет жоготуп калышы мүмкүн. Ошолорду алдын алуу боюнча дагы ошондой иштер жүрүп атат. Ар бир кардар бирден лампочка гана өчүрүп берсе дагы бул бизге чоң жардам. 2,5 миллион киловатт-сааттан ашык колдонуп атабыз суткасына. Бизге чегерилгени 1 миллион 600 киловатт-саат гана берилген да. Ошол себептен бизде ушундай жогорку чыналууда аябай күч келүүдө. Ошол себептен биз электр оборудованияларыбыз иштен чыгып калбаш үчүн өчүрүп, муздатып, кайра ишке берип, ошондой иш-чараларды жүргүздүк. Энергетиктер жогорку чыңалуу учурунда кечки саат 6-дан 10-го чейин жана эртең менен саат 7-ден 10-го чейинки аралыкта электр энергияны болушунча үнөмдөөгө чакырышат. Мындан тышкары кайсы сааттарда электр жарыгы өчүп калышы мүмкүн экендиги аныктап, облустагы айыл өкмөттөргө жана шаар бийлигине маалымат беришкен. Графиктерин бердик бардыгына, айыл өкмөттөрүндө бар графиктери, болжолдуу өчүрүүлөрү мүмкүн да, себеп дегенде электр оборудованияларыбыз ошол бүгүнкү күндө керектөөнү көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Себеп дегенде оборудованияларыбыз акча тартыштыгына байланыштуу капиталдык ремонттан гана өтүүдө, болбосо алардын уже мөөнөтү өтүп кеткен да, кызмат мөөнөтү өтүп кеткен, бирок бүгүнкү күнгө чейин кызмат кылып келүүдө ошолор. Белгилей кетсек, Талас электр тармактар ишканасы облустагы 52.400 абонентти жана 2,5 миң мекеме уюмду тейлейт. Бүгүнкү күндө ишкана жүктөмдөрдөн улам жабдууларды иштен чыгарып албоо үчүн жана электр жарыгын үзгүлтүүгө учуратпай берүүгө аракет кылышууда. Кышта жаралган абалды энергетиктер түшүнүү менен кабыл алууга чакырышат. Иният Эргешева, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас облусу.